Чабалекей жана жылан. Илгери жер жүзүн топон суу каптаганда Нух пайгамбар жан жаныбарлардын тукуму үзүлбөсүн деп ар уруу жаныбарлардан бир эркек бир ургачы кылып кемеге салып жиберген экен. Күндөрдүн биринде кемеде тешик пайда болуп суу кемеге кире баштайт. Көрсө чычкан тешиптер. Нух пайгамбардын айласы кетип, ким бул тешиктен суу өткөрбөй жаап тура алат деп жар чакырат. Мен суу киргизбей кармап турам деп жылан жыгат. Ошол убадасына бек болуп топон суу бүткөнчө наар албай бир тамчы сууну кемеге киргизбей тосуп турат. Алар акыры кургакка чыгышат. Нух пайгамбар жыландын эмгегине ыраазы болуп чакыртат. Жылан: "Сага ыраазымын. Эмгегиңе кандай акы аласың?" деп сурайт. "Дүйнөдө эмне таттуу болсо ошону алам" дейт жылан. Эмесе ар бир жаныбардын жемиштин даамын татып, кимдиги таттуу экендигин билип кел деп Нух пайгамбар чиркейди жумшайт. Чиркей бүт ааламды кыдырып, жан жаныбарлардын, өсүмдүктөрдүн даамын татып, кайра келе жатканда анын алдынан чабалекей тосуп: "Чиркейим, эмненин даамы таттуу экен?" деп сурайт. "Баарынан да адамдын каны таттуу экен" дейт чиркей. "Тилиң кандай болуп калыптыр? Таттуу даамга кандай болгонун көрөйүнчү, тилиңди бери сунсаң" дейт чабалекей. Чиркей тилин суна бергенде анын тилин сууруп алып, чиркей менен Нух пайгамбарга чогуу учуп барат. "Кана чиркейим, эмненин даамы таттуу экен?" деп Нух пайгамбар чиркейден сураганда ал кың этип эч нерсе айта албай коет. "Баканын каны таттуу экен деп жатат" деп чабалекей жооп берет. Чабалекейдин сөзүнө ачуусу келген жылан куйругу менен бир чапканда чабалекей учуп кетип, куйругу экиге бөлүнүп, ошондон улам эки ача болуп калыптыр. Нух пайгамбар чабалекейдин сөзүнө ишенип, баканы жыланга буйруп коюптур. Ошондон улам жылан бака соруп калат. Эгерде чабалекей болбогондо, жылан адамдын канын соруп калмак экен. Жылан менен чабалекейдин өч болуп, адам менен чабалекейдин дос болуп калышы ошондон улам болуптур дешет.